Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге 21 декабрь күнү Бишкек шаарында өтө турган ABL Ала Тоо боксинг лигасынын биринчи турниринин алкагында өтө турган беттештер жөнүндө айтып өтөбүз. Бул тууралуу алдыда кененирээк биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Кыргызстандын тарыхында алгачкы ирет кесипкөй бокс боюнча лига түптөлдү. Ала Тоо боксинг лигасы ABL деген кыскартылган брендте өз ишин улантат. Биринчи турнир 21 декабрь күнү Бишкек шаарындагы Кааба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда орун алат. Анда башкы беттеште Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону кесипкөй бокста 2 жеңиш менен келе жаткан Абдурахман Абдурахманов орусиялык Али Эров менен беттешет. Андан сырткары кечеде бир топ жылдыздуу мушкерлер өз күчтөрүн сынайт. Тактап айтканда, любое время каймана ысымы менен белгилүү болгон Марсель Нурланбек уулу өзбекстандык Азамат Урумбоев менен реванш өткөрөт. Буга чейин грэплингте Азамат Урумбоев менен Марсель Нурланбек уулу беттеш өткөрүп, анда кыргызстандык спортчу жеңишке жеткен. Бирок беттештен кийин анын реванш ала турган убактысы келди деп айтсак болчудай. Ошондой эле кыргыз коомчулугуна жакшы таанымал Ануарбек мотиватор Бекембетов дагы бул турнирде өз күчүн сынайт. Ал буга чейин кесипкөй бокста 5 жолу беттеш өткөрүп, анын көпчүлүгүндө жеңишке жеткен. Казакстандын спорт чебери экендигин дагы айтып өтөбүз. Ал эми анын атаандашы Кыргыз Республикасынын бокс боюнча спорт чеберчилигине талапкер Бексултан Таалай уулу беттеш өткөрөт. Бексултан Таалай уулу менен Марсель Нурланбек уулу дос болгондуктан буга чейин Ануарбекти Бексултан бокска беттешке чакыргандыгын билебиз. Ошондой эле кесипкөй бокста буга чейин беттеш өткөрүп жүргөн кыргызстандык Тимурлан Пирматов дагы Кыргызстанда биринчи беттешин өткөрөт. Ал буга чейин хардкор боксингде бир жолу беттеш өткөрүп, бир жолу тең чыккан болчу. Бул жолу анын атаандашы казакстандык Кубаныч Акбаев аттуу күчтүү делинген мушкер болот. Ошондой эле IBF International титулду куруу үчүн кыргызстандык буга чейин кесипкөй бокста 4-0 эсебинде келе жаткан Абдул Кошалиев өзбекстандык карьерасында 20дан ашык кесипкөй бокста өз күчүн сынаган Маттазимов менен ринг ортосунда кескелет. Андан сырткары өз учурунда бокс боюнча бир топ Кыргызстандагы чемпионаттарда катышып ийгилик жаратып жүргөн, кийин ММА мушкери катары таанылган Канат Келдибеков дагы бокс мээлейин кийип рингке кайтат. Анын бул жолку атаандашы кыргызстандык Бислан Акбаров болот. Ошондой эле дагы бир казакстандык мыкты мушкер Кирилл Карпекин 4 раундтук беттеште Жаркынбек Жаныбек уулу аттуу Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону аталган мушкер өзү менен кескелет. Андан сырткары кесипкөй бокста өзүн жогорку деңгээлде көрсөтүп жаткан дагы бир Казакстандын келечектен көптү үмүттөндүрүп жаткан жылдыздуу мушкерлеринин бири Данияр Элеусеновдун командасынан чыгып жаткан Эрсултан Жарасбек 4 раундтук беттеште Кыргызстандын чемпионатында ийгилик жараткан Кыргызстан курама командасынын өкүлү Баяман Алмаз уулу менен беттешет. Мына ушул беттештерди сиздер 21 декабрь күнү Кааба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунан түз көрө алсаңыздар болот. Бардык билеттерди сиздер Касыр KG сайтынан ала аласыздар. Эгерде билеттерди 20 декабрга чейин сайт аркылуу алууну кааласаңыздар, анда Ала Тоо промокодун колдонуу менен 20% арзан алсаңыздар болот. Достор, барыңыздарды бул кызыктуу кечеге чакырабыз. Буюрса кесипкөй бокс Кыргызстанда дагы мындан ары өнүгүп өсөт деген илгери үмүтүбүз бар. Ал эми эмне үчүн кесипкөй бокста ошол эле буга чейин боксчу болбогон Марсель Нурланбек уулу Канат Келдибеков сыяктуу мушкерлер жүрөт деген суроо салышыңыздар мүмкүн. Бирок алар карьерасында бир топ күчтүү делинген боксчуларды ринг ортосунда жеңип жүргөнүн да унутпашыбыз керек.